Сулаймантоонун кире бериш жеринде турам. Бул жакта кирүү акылуу экен. Чоңдорго 20 сомдон, жаш балдарга 10 сомдон. Бирок кассир жок экен азыр. Кассир келе экен. Эшик ачык экен, кире беребиз. Куш келиңиздер. Бул Сулаймантоого чыгып кеткен жол. Сулаймантоо байыркы кыргыздардын ата бабасынан калган мурас. Өзгөчө арка экен. Өзгөчө арка. Дүйнөлүк мурас объектиси Сулаймантоонун территориясынын карта схемасы. Наваи менен Айтиев көчөсүнө жана Курманжан Датка көчөсүнүн ортосуна жайгашкан Сулаймантоо. Айланасы жер тамдар жана этаждар курчап Сулаймантоону көркө булайт. Киргенде мындай архитектуралык өзгөчө пышкан кыш менен салынган мурас бар экен. Мурас бар. Бабурдун үйү дейт. Бабур ушул жакта жашаган экен. Шу тарапта жашаган экен Бабур. Бул Сулаймантоону айландырган, айланып кеткен тротуар. Таштан басылган экен. Бул жактан коляска менен жүрүш бир аз неудобныйраак. Тоолор. Сулуулук бизде да. Сулуулук Кыргызстанда. Кыргызстаныбыздын туристтик потенциалы чоң. Экономика жагынан бир аз эле кыйналып атабыз. Кудай кааласа, экономикабыз да өнүгөт. Таң аябай жакшы болуп атат. Бир аз шамал бар. Бүгүн көп ысыбаса экен деп ойлоп атам күндө. Бүгүн ошту чогуу көрөбүз. Шу каналга жазылыңыздар. Подписаться кнопкасын басып, лайк басыңыз жана комментарий жазыңыз. Ош. Ош шаарга 15-12 этажда үйлөр салынып, ош гүлдөп күркүрөп атыптыр. Мо кызыл университет, Ош шаарынын жабыл жакта экен. Ошмо көрүнүп атат. Ошмо университети. Но мечит астызда турат.
karşıda taraf meçit. Hoş, Yaşıl Şahar. Hoş. Emi çoğ Kırgızstandın çoğ kompaniyaları oştu. Çoğ obyektlerini salıp şahardı görüntüne gelip turат. No turba Vodoprovod'un sun turbası. Oş Bayırkı şahar. Bu 3000'den aşkan tarixi var. Bu zaktı Kırgızlar erteden beri bayırlap keledi. Şu videonu görüp atsanız Oştu gelip görüp ketsеңizdер болады. Büyüklük'e çıktık. Büyüklük büyüklükten жақсы görünüyor. Бұл жақта Ош шары, Ош шарының тұрғындары, объектілері. Жаша Ош, жаша Қырғызстан.
Сулаймантоонун таштары, жарлары. Сулаймантоо ЮНЕСКОнун курамына кирген. ЮНЕСКО тарабынан корголуп турган объект. А бул болсо Ош шаары. Байыркы жана дөөлөттүү Ош шаары. Улам көтөрүлгөн сайын Ош кооз көрүнүп баратат. Ош шаарында миллиондогон адамдар жашайт. Ош шаары эми өскөн этаждарын көрүп турабыз. Ош шаарынын тарыхы 3000 жылдан ашык. Күн ысып баратат. Таштар жалтырайт аябай. Сыйдам. Сулаймантоо. Бул Бабурдун үйү. Бабурдун үйү Сулаймантоонун биринчи чокусунда жашаган бир камералуу чакан намаз окуучу жай. Сулайман пайгамбар намаз окуп жатканда бул жерге тизесинен жана бармактарынын издери калган деген. Кылымдарга таандык архитектуралык эстелик 1963 жылы атеисттер тарабынан бузулуп 1989 жылы кайрадан реставрацияланган.
Ош шаары. Бийиктиктен Сулайман тоонун панорамасынан көрүп турам. Ош шаарында миллиондогон адамдар жашайт. Ош шаары абдан байыркы шаар. Бул жакта чоң зданиялар өсүп атыптыр. Ошто 3 жыл мурун келгенде мынчалык чоң зданиялар жок эле. Ошко 3000 жылдан ашты. 3030 жыл болду Ошко. 3030 жыл. Бул болсо Бабурдун үйү. Бабур Амур Темурдун урпактарынан болгон. Сулайман тоонун башындагы Бабурдун үйү. Bir iki söz айтып берип коесуз бага. Бабур деген 16-кылымда атасы Фергана өрөөнүндө ошол жол башчы болуп, анан ошол жакта бир согуш башталып, согушта Шербани дегендер менен согушуп, атасы каза болуп, анан Самаркандды талашып, Бабур качышка туура келип, анан желдеттер менен качып, ушул Ош тарапка качып келип, ушул Сулайман тоого чыгып, Сулайман пайгамбардын издерин тегеректеп үй салып, ушул жерде башкылык кылып, анан бир нече жылдар өткөндөн кийин бул жерден Афганистан, Пакистан, Индияга карай жол тартып, ошол жакта бир кыйла бөлүктөрүн басып алып, ушул жерде өзүнүн бийлигин орнотуп келген. Азыркы Тажы Махал, Индиядагы Тажы Махал ошонун чебереси, аялына арнап курган курулуш экен. Бул жерде 16-кылымдан Бабурдан калган алды жагындагы Бабурдун үйү деп аталган үйдүн алды жагындагы кыштары ошол 16-кылымга таандык кыштар. Бабурдун өзүнүн үйү 62-63 жылдары бузулган атеисттер тарабынан. Бул үй 89-жылы реставрация болгон. Бул жерге ошо зыярат максатында элдер зыярат кылып келишет. Ошол Бабурдун үйү. Ага, мо канчанчы кылымдын кыштары ошо жөнүндө бир эки сөз айтып берип коесузбу? Мына Астана жагындагы алдыдагы 4-5 кыштар. Ошо 16-кылымдагы ошо Бабурдун мурдагы үйүнө таандык кыштар экен. Бул кыштар ошол учурдагы технология менен ышырылган кыштар болот экен. Ошондо 500 жылдан ашып калган кыштар экен да. 500 жыл? 5 кылымдан ошо 16-кылым болот. Ошондо өйдө жагы болсо 89-жылы Хивадан алып келинген кыштар экен. Хива? 89-жылы реставрация болгон Ашар жол менен. Ашар менен курулганбы бул, Ашар жол менен курулган экен. Охрана. Жакшы салынган экен, мына куштар. Бул кыштар эчкинин майы менен жасалганбы ака? Ошондой жаныбарлардын майларын бар. Жаныбарлардын майларын,
Керемет. Бабурдун үйү. Бул тарабы Сулаймантоо. Сулаймантоонун алдындагы Ош шаарынын тургундарынын үйлөрү жана ишканалары. Бул жерде Сулайман пайгамбар да болгон ба? Бул жерде ооба ушул учурунда Сулайман пайгамбар келип кеткен экен. Бул жерде ошо Сулайман пайгамбардын издери, тизелеринин издери калган экен. 2 рекет намаз окуп кеткен дейт. Уламыштар боюнча. Бул жерде дагы манжалардын издери жана ошондой эле бир атынын бир такасынын изи калган экен. Бутунун издери дуалдын алдында калып кеткен деп. Сулайман пайгамбар кайсы кылымда болгон? Эми кайсы кылымда экенин билбейм, ошол эң алгачкы Доолордо. Пайгамбарыбыз жөнүндө айтса болот. Сулайман пайгамбар бүт жиндерди башкарган экен, жаныбарлардын тилин билген экен, падышалардын эң бай падыша болгон экен. Эми ал ушу өзгөчө касиет менен жаралган экен, Кудай аны өзгөчө касиеттер менен жараткан экен. Сыйгаланган таш жөнүндө бир эки сөз айтып берсеңиз. Бул ташта бел таш деп аталат экен. Бул жерде ошол белде проблемасы барлар, белинде оорусу барлар ушул жерден 3 жолу, 5 жолу, 7 жолу таштан белинен жатып алып тайышат экен. Анан ары кол таш деген бар. Анын историясын билбейт экем. Анан ылдый түшкөндө Бешигене деген бар. Бешигене деген жерде ошол дагы зыярат кыла турган жай. Бир убакта уламыштар боюнча ал жерге 41 жоокер качып кирип чыкпай калган деген уламыштар бар экен. Ал жерге ошол үңкүрдүн кирип эле сол жака 6-7 метр жатып алып фонарик менен киришке туура келет. Ал акырына барганда кара таш бар, үстүндө бир нерсе деп жазылган. Ал жерде эми тилек кылат экен. Тиленип ошо тилек кылып кетишет экен элдер. Ошол андан чыккандан кийин уже дальше уже үңкүрлөр бар. Анан үңкүр музейге барылат. Үңкүр музейден ары көздөй дагы ошол Сулаймантоодон чыга турган чыгыш жагы бар. Ары шаарга чыгып кетсе болот. Ошол. Таш жөнүндө, таш бели ооругандарга дедиңизби сиз? Эми ошондой ишенимдер бар экен илгертен калган. Ошо бели ооругандар, белинде ошо проблемасы барлар дейт, ошондойлор жатып алышып, бели менен жатышып тайышат экен да, сыйланышат экен. Окей. Ол жерден сыйгаланышат экен. Бели ооругандар сыйгаланат экен. Баягы Сулаймантоо ыйык жер да бул жер. Ыйык жер. Бул жерге келип тилек кылсак болот. Сулаймантоонун үстүнө чыгып Бабурдун үйүндө болдум. Азыр музейге баратам. Сулаймантоо жакшы экен. Настроениям көтөрүлүп, бир асындай позитивный болуп калат экенсиң бул жака келсең. Ордо Ош шаары. Ош. Дүйнөдөгү крупный шаарлардын катарына кирет. Гүлдөп өссүн Ош шаарым, күркүрөсүн. Жана Кыргызстандын экинчи аймагы болгон Ош шаары ошо күркүрөп гүлдөп өскөнүн каалайм.
Бұл тамчы тамыр үркүнү, үңкүрү. Бұл жақта бұл жаққа кіріп кетсе болады екен. Фонарикменен кіріп кетсе болады екен. Сулаймантоодун музейине баратам. Бабурдун үйүнөн. Тонун коюнда, тонун башында мындай үңкүр сыяктуу тешик бар экен. Оштун центр мечити 4 мунарасы бар. Ичине көп адам батыра турган бул мечит Оштун Сулаймантоо музейинин алдында жайгашкан. Оштун мечитинин үстүндө адамдардын күмбөздөрү бар. Бул жака мурда адамдар коюлган экен. Андан ары карасак Оштун тургандардын үйлөрү бар. Жертамдары, ишканалары. Ош чоң шаар. Байыркы тарыхы менен. Сулаймантоо музейи. Үңкүр музей. Үңкүр музей. Бул жака кирүү акылуу 50 сомдон. Бул тоонун ичиндеги музей болуп саналат. Үңкүр музей. İçinde burada adamlar yaşagan. Turistler көп жактан келишет, но таксыдан келишиптир. Таксыдан. Музейге кирдик. Музей. Так, бұл жақта запрещенный нерселер бар екен, мынакей. Темекі чеккенге, мусор таштаганга, мороженое жана башка нерселерди кылганга болбойт. Саламатсыздар. Мен тартаттым да. Ош Сулаймантоодон мындай мечитке вид ачылат. Аз мечитке көрөлүк барып. Сулаймантоо музейи. Тоонун ичиндеги үңкүр музей. Оштун эң белгилүү визитный карточкасы. Сулаймантоого жылына миңдеген туристтер келишет. Жана зыяратчылар келишет. Бул жак намазкана. Oyununda. Бул жак болсо бактан иштеген администрациясынын офиси. Бу намазкана.
Теспе Сулайман-тоо. Сулайман-тоо. Сулаймандын тоосу. İlgerki adamlardan үйү. Bunu önтип камыштан жаап, ушундай кылып жашашкан. Илгери бул жакта айыл болгон. Ошо айылда Сулайман-тоонун алдында илгерки адамдар жашаган. Сулайман-тоодон түшүп баратам. Orskun Borgon Meçti, Süleyman-too Meçti. Saliya Acı'nı adındагы ayallar meçti deydi. Бұл жақта ayallar meçti бар екен. Ayallar meçti. Sana erkekler meçti. Son салынган объект. Сулайман-тоо мечити дейт.